ойдун күчүнө ким ишенди? Ким канчалык деңгээлде ойдун күчүнө ишенди? Сиз эмне үчүн бүгүнкү күндө кандайдыр бир максатыңызга жетпей жаткан болсоңуз, демек сиздин блок бар. Сиздин мына подсознанияңызда ящикте блок бар. Элестетиң, ушундай бир чоң ааламыңыз бар сиздечи. Бул руханий, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Мисал үчүн, биздин көзгө көрүнбөгөн руханий нерселер, мисал үчүн бата деген нерсе бар, ниет деген нерсе бар бизде. Бата, каргыш деген нерселер бар. Бул нерселер көзгө көрүнбөйт, бирок бар нерселер. Подсознание дагы ошондой, көзгө көрүнбөйт, бирок бар нерсе. Эгерде сиз бүгүнкү сабакта ушул нерсени балким араңызда ишенбей, колдонбой кое тургандар болсо, мне вас искренне жаль да, мындайча айтканда. Ошондуктан аткарыңыздар. Биринчи сиз мынау сиздин каалооңуз ишке ашыш үчүн сиздин сознанияңыздагы, подсознанияңыздагы ошол максатты каалаш керек. Мисал үчүн, сиз бир айда 100 000 кирешеге чыккыңыз келип жатат дейли. Бирок сиз канчалык аракет кылсаңыз дагы 100 000 акчага чыга албай жатасыз. Когда сиздин жаныңыздагы сиз дейли адамдар 100 000 табып атат. Туурабы? Жол болсо сиз бир нерсе болуп 100 000 тапсаңыз дагы, ал 100 000 сизге жукпай атат, буйрубай атат. 100 000 табып сиз байып бир результат жарата албай атасыз. Демек сизде ушул подсознанияда блок бар. Ошону тазалаш керек. Аны сиз кантип табасыз? Мисал үчүн, бул подсознаниянын функциясы бизди коргоо да, бизди коргогусу келет. Бизге зыян нерселерден бизди коргогусу келет. Болгону бул түшүнбөйт да. Биздин эмоцияга жараша тыянак чыгара берет. Мисал үчүн, любой нерсени айтып атам, жаман деп ойлоп койсоңуз, акча жаман, мамиле жаман, мисал төрөбөй жүргөн айымдар болсо, мисалы мен төрөбөй жүргөн айымдар менен лично өзүм менен сүйлөшкөндө, анын жаш балдарды жаман көрүп койгон жагы болгон да, мисал үчүн. Балага болгон туура эмес эмоция, мисал мен төрөсөм эгерде, боюмда болуп калса, төрөш кыйын. Бирөөнүн кинодон көргөндөр же жашоосундан бирөөнүн төрөгөн өтө кыйын болуп, жол болсо бир адам төрөттөн өтүп кеткенин көрүп, өтө чоң страх киргенде дагы ошол нерсе установка болуп кирип туруп, анан подсознание бул азыр эгер төрөй турган болсо эле, бул өлүп калышы мүмкүн деген түшүнүк болот да, ошодон сизди алыстатат. Ошондуктан сиз эгерде асманда 7 катмар бар деп айтам, ошол 7 катмардан биздин тилектерибиз, каалоо тилектерибиздин бардыгы жыт болуп барат. Эгер биз жакшы нерсени каалай турган болсок, алда сонун жыт болуп барат. Жаман нерсени каалай турган болсок, ал сасыган жыт болуп туруп Кудай Тааламга жетет да, 7 катмарданчы. Ал жакта периштелер болот. Ошон үчүн мен ар дайым айтам, сиз мындай жок нерсени дагы баардай кылып элестете бериң. Ошол оюңуз менен, ишенимиңиз менен тартып аласыз. Проработка жасап коюң. Проработка эң күчтүү. Андан тышкары күндүк аффирмация айтып жүрүш керек. Мисал үчүн, менин бир айлык кирешем 100 000 сом. Менин бир айлык кирешем 100 000 сом дей бере турган болсоңуз, азыр сиз мисалы бир айлык кирешеңиз 10 000 сомдур, бирок сиз 100 000 сом деп айтып жүргөн болсоңуз, ошол бир нерсе болуп сиздин жашооңузда мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол 100 000 сом акча тапканы бир нерсе болуп келет да. Эгерде жок, 100 000 сом табыш бул жаман, айына көп акча тапсам мен көбөп кетем, көп акчаны мен көтөрө албай калам. Эгер мен көп акча тапсам, мен акчаларым адамдар сурап коюшу мүмкүн. Мен акчам бар десем эле адамдар менен сурай берет деген ушул сыяктуу ар кандай туура эмес болуп калса, анда не то сезим болот, көрүп атасызбы? Ошол акчага эле не то сезим болсо, сүйүүңүзгөбү, акчаңызгабы, кандай максатыңызга болбосун, сиз ошону көргөндө не то сезим эле чыга турган болсо эле болду, ошол сизден бир нерсе болуп алыстай берет. Ошон үчүн бул жерде подсознание сезим менен түшүнөт. Сезим менен иштешиңиз керек. Сизде сонун, баары сонун, менде баары жакшы, сонун деп айтып атпаймынбы? Идеалист болушуңуздар керек. Менде баары жакшы, Аллага шүгүр, мындан дагы жакшы болот дей бере турган болсоңуз, ошондой эле боло берет да. Ким түшүндү? Ким бүгүндөн тартып ушундай ой менен жашайт? Менде баары жакшы, менде баары сонун, несмотря ни на что, у меня все хорошо, у меня все прекрасно деп эле ойлой бере турган болсоңуз, келечегиңиз ошол оюңузга жараша болот. Мен дейт, Жанара Маматова түшүндү, Саадат түшүндү, Оксана Шамшиева Үмүт түшүндү, Айзерек Жолубек кызы, Адилет Өмүрзакова, Махабат Жээнбекова, Анаркул
Демек кыздар, убакыт аябай кымбат. Бүгүндөн тартып азыр установка тапкыла. Биринчи установканы тапканды үйрөнөбүз. Мисал үчүн, келиңиздер, 100 000 сомду бүгүн мисал кылып калдык, 100 000 сомго установка тапканды үйрөнөбүз. Жашооңуздун бардык сферасына туура эмес установкалар табыш үчүн, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, блокторду табыш үчүн, ошол 100 000 сомго блоктор табыш үчүн биз 3 суроону өзүбүзгө беребиз. Анткени бул подсознание кичинекейибизден кандай гана программалар энебиздин жүрөгүнөн, курсагынан тартып, кандай гана программалар кирип толуп калат бул жакачы. Бул жакта мээ ал нерсени акыл эсибиз унутуп калат, сознание унутат, бирок подсознание унутпайт, ошол жакта жүрө берет да. 1 миллион дейт. Жок, 1 миллион азыр эми менде көбүнчөсү зарплата аз эле зарплатада иштеген окугандыктан, мисалы акчаны дагы көбөйткөндө сразу адам 10 000ден 1 миллионго көтөрүлүп кете албайт. Лестница менен айына 3 эседен көтөрүлүп туруп иш жасасаңыздар, ошондо мээ ишенет. Сразу 1 миллионго мээ ишенбейт да. Кудай таалам деле сразу сизди 0дон 1 миллионго отургузуп койбойт, анткени сиз мээнет кылышыңыз керек. Мээнет, бул жерде подсознанияны тазалагандан тышкары адам өзү аракет мээнет дагы кылыш керек да. Анан подсознание тазалап коюп эле жүрө бере турган болсоңуз, аракет кылбасаңыз, анда жалкоо адамдарга Кудай таалам бербейт. 150 000ге дагы, 100 000ге дагы, 50 000ге дагы тапканды үйрөтөм. Мисал үчүн мындай суроо бересиздер да. Сиз бир айда канча доходко чыккыңыз келип атат кирешеге, ошол кирешенин жазасыздагы анан суроо бересиздер. Мисал үчүн, бир айда 100 000 дейли. Сиз бир айда, мен комментарийди өчүрүп койдум, мага эч нерсе көрүнбөй жатат, урматтуу бир туугандар. Өтө серьезный сабак болуп атат азыр. Көңүл буруп көрүңүздөр. Кудай таалам сиздерге кандайдыр бир информацияны жеткиргиси келсе, ошо мен сыяктуу тренерлерден, адамдардан сизге себепкер кылып жөнөтөт. Ошо сен пендем түшүн, сен менден сурандык эле, мына сага жооп депчи. Ошондуктан внимательно угабыз, керексиз нерселер жазбайбыз. Мен жаз дегенде жазабыз, жазба дегенде жазбайбыз. Бул өтө серьезно, түшүнгөнгө, кадырына жетип билгенге өтө серьезный сабак болуп атат да азыр. Эгерде сиз подсознанияңызды тазалабасаңыз, сиз өмүр бою сизге жашоо кыйын болот. Анткени адамды шайтан башкарат. Адам постоянно оюн контролдо болсо, жаман ойлорду ойлоп атып, ошол ойлор бүгүнкү күнү анын кыйын жашоосун жаратып атат. Эгер адам, дагы бир жолу айтам, ыраазычылык менен эле жашаганда, благодарность менен жашаганда, өзүнүн жашоосун башкага салыштырбай, ыраазычылык менен жашап, жакшы нерселерди гана ойлой бергенде, Кудай таала мага жакшылыкты 1000 эселеп бермек да. Адам налыйт да, бар нерсени бартабайт, налыйт, наразычылык менен жашайт, шайтандарга поддаваться этет, эмоциясын башкарат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адам кыйынчылыкта болот. Сиздер ошол стресстен кантип чыгам дейсиздер, кыйынчылыктан кантип чыгам, ошол стресс деле подсознаниеда программадан болот. Стресстен чыгыш үчүн дагы программаны өзүш керек. Кадимгидей проработка жасаганда сиз, что сиз программадан турган адам экениңизди түшүнөсүз дагы, программа үзүлгөндө сиздин ой жүгүртүңүз үзүлөт. Мисалы үчүн страх проработкасы дегенде коркунучка жасап атканда, коркунуч бир нерседен коркуп аткан болсоңуз, проработка жасаганда кадимкидей трансформация болосуз да, ошол коркунуч сезим кетип калат. Вот это доказывает, что бизди программалар башкарат адамдарды. Мисал үчүн мен бир айлык доходун 100 000 деп 100 000ге ишенбей аткандар, 150 000, 1 миллион дейсизби, не важно, канча доходуңуз болсо ошончон 3 эсеге көбөйтүп, ошол доходко мээңиз ишенбей жаткан болсо, бул проработканы жасап жатканда, туура жасап жатканда адам ою өзгөрүп баштайт. Эмне үчүн деген адамга ишеним келип баштайт. Эмне үчүн мен ушу 150 000 жоксо 1 миллион акча эмнеге таба албайм? Башка таап атат. А проработка жасаганга чейин уже ой бөлөк болот да. Же болбосо өзүнө болгон сүйүүсү жок адамдар, өзүн сүйбөйм деп, өзүнө болгон баасы төмөн адамдар өзүнө болгон сүйүү проработкасын жасагандан кийин эле өзүн сүйүп, неге мен өзүмдү сүйбөйм, мен өзүмдү сүйөм деп ишеним пайда болот. Көрдүңүзбү? Ушул сизди далил. Дагы сизге бир далил, что биз программадан турат экенибизге, мисалы үчүн бардык адам проработка жасабайт да, ошон үчүн результат болбойт. Эмне үчүн жасабайт? Көпчүлүк адам проработка жасай албайт. Именно проработка жасаганы келгенде ар кандай шылтоолор боло берет да. Мисалы үчүн тегиң тазала десең, барып туруп тегин тазалайт. Башка аффирмация же башка бир сабак тапшырмаларды бере турган болсоң, бардыгын барып туруп аткарат дагы. Кечирим сура десең, кечирим сурайт. Бирок именно проработкага келгенде бир иш чыгып калат да.
жасабайт, бир себеп болуп туруп жасабайт. Анткени подсознание ойлойт биздин азыркы жашообуз эле жакшы деп. Бул подсознание биздин эмоцияга жараша тыянак чыгарат. Айтып атпаймынбы? Бир нерсеге ойлоп, ошол нерсеге жакшы гана эмоциялар чыккан болсо, аны сизге жашооңузга тартып берет. Ал эми бир нерсеге жаман эмоция чыгара турган болсоңуз, аны сизден тартат. Неважно, мисалы даже жакшы сиз акча мисалы акча сонунда, бул акча ак энергия. Биз акчаны сүйөм дегенден уялбашыбыз керек. Ошол акча боюнча эле туура эмес эмоция чыгып калса эле кетире берет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айрым адамдарга акча оңой келет, айрым адамдарга акча кыйын келет. Бардыгы мына блоктор. Эми биз кичинекейибизден установкалар кирип калганды кантип тапсак болот? Суроо беребиз. 3 суроо беребиз. Любой установканы табыш үчүн 3 суроо беребиз. Ошол суроолорго жооп таап, ошолорго проработка кылып кетирип кое турган болсоңуз эле, ошол нерсеге сиздин жолдоруңуз ачылат да. Бир нерсе болуп туруп, ошол максатыңыз сиздин жашооңузга келет. Өзүңүз эле ошол кыймыл аракетиңиз ошо сизди ошо алып барып коет да. Кудай таалам бир нерсе болуп ошол максатты сизге берет. Эми кандай суроо? 3 суроо кандай суроо? Үйдө иштебей отургандар кантет дейт. Эң туура суроо. Азыр эми үйдө отуруп иштегендерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Онлайн иштеген адамдар да. Менде 5-тен 6-дан баласы болуп туруп, фабрикке кирип, чоң кирешеге чыгып, күйөөсү ичет, 5-6 баласы бар. Ошол менен чоң кирешеге чыгып иштеп атат. Бул адамдын өзүнүн да калоосунан, ички дүйнөсүндө өзүнүн калоосунан болот. Азыр онлайн заман, иштегиси келсе, адам үйдө отуруп деле акча таап иштесе болот. Аны үчүн биринчи адам өзүнүн установкаларын таап алыш керек. Кайсы суроолор? Вот, желание болуш керек да. Жүз миңди мисал келтирип атабыз бүгүн, 100 миң, допустим. Мен эмне үчүн айына 100 миң таба албайм деген суроо бересиз өзүңүзгө. Мен эмне үчүн айына 100 миң таба албайм деп өзүңүзгө суроо бергенде жооп болушу мүмкүн. Үйдө отурган кайдама хозяйкалар, мен иштебейм, мисалы үчүн, же болбосо мен мээм ишенбейт. Эгер 100 миң айына акча таба турган болсо, мен көп кетишим мүмкүн. 100 миң акча табышка кыйын, анын үчүн өтө көп иштеш керек болуп калат деген ойлор сизге келет. Ошол ойлор жөндөн жөн келбейт. Ошол суроону бергенде сизге жоопту ошол подсознание берип аткан болот. Ошону тетрадь менен ручкаластардагы жазып аласыздар. Ошол ар бир жоопту жазып жазасыз. Көп чыгат да установкачы. Анткени подсознание бул, айттым сиздерге, 1 секундасына 40 миллион бит жазат. Сознание бирөөнү жазса, бул миллион жазат да. Ошондуктан установкаларыбыз эң минус жагы көп бизде. Экинчиден плюс жагы, аны биз кетирсек болот. Албетте биз бардык өзүбүздүн кичинекейибизден тартып жазып келип аткан биздин установкаларыбызды өзгөртүп кое албайбыз. Бирок биз өзүбүзгө керектүүнү таап, эмнени өзгөрткүбүз келсе, кайсы сферадагы жашооңузду, ошол сфераны проработка кылып жүрө берсеңиздер боло берет да. Экинчи суроо. Эгер мен бир айына 100 миң тапсам, менин жашоомдо кандай минус нерселер болушу мүмкүн? Убактым көп кетип калат, энергиям көп кетип калат, кыйналып калам, чет өлкөгө барып иштеп калам. Ушул сыяктуу ар кандай ойлор келиши мүмкүн да. Үчүнчү суроо окшош эле болот. Бир суроо бири-бирине окшош да, мисалы ошол 3 суроону колдонгон жакшы. Мен айына 100 миң табыш үчүн кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн деп өзүңүзгө суроо бересиз. Ушундай кыйынчылыктар болот, көп иштеш керек болот, дагы эле жанагы 100 миң табыш үчүн күйөөм иштетпейт, адамдар сурап башташат, мен акылым жетпейт айына 100 миң тапканы, мисалы үчүн
айына 100 миңден көп тапкандар 300 миң, миллион деп айта бериң. Эми миллион табыш үчүн ушундай кыйынчылыктар. Көрдүңүзбү? Бардык негативный установка. А сиз ошол 100 миңге эле просто не то сезим чыгып атат, көрүп атасызбы? Любой сиздин максатыңызга ичиңизде не то сезим жөнөтө чыга турган болсо эле, ошону подсознание сизден алыстатып коет. Ошону өтө жакшы түшүнүп алышыңыздар керек да. Анан аны алгандан кийин проработка текст жазып баштайбыз. Мисал үчүн азыр мына караң, уже канча жооптор чыгат. Тетрадьты ачсаңыз ошончо жооптор. Ошонун баарын эрикпестен, зерикпестен отуруп сразу жазып алышыңыз керек. Анткени бул сознание сразу унутуп калат аны. Жазып алып туруп ар бирине текст түзүп установканы кетирип 100 миң айына оңой деген келет да. Койчу сен өзүңүн бааңы көтөрчү. 100 миң айына оңой эле бул. Же болбосо көп тапкандар 300 миңден тапкандар 1 миллионго жасасаңыз, айына 1 миллион оңой эле койчу, сен ошол адам таап атат, өзүңө болгон бааңы көтөр, сага келет деген ишеним пайда болгондо, ошондо бир жолдор ачылып, сиздин жашооңузга ошол акчалар келип баштайт. Экинчи суроону кайталап коюңузчу дейт. Эгер мен айына 100 миң тапсам, кандай минус нерселер болушу мүмкүн деп экинчи суроо бердим. Менин жолдошум аял иштесе көп кетет дейт. Көрүңүз, бул да установка. Мен пенсионермин, кантип табам дейт. Мен чет өлкөдө пенсионеркалар миллионерша болуп жүргөнүн көргөнмүн. Ошондуктан Кудай таалам өзү бир жолун таап жардам берет. Үйдө отуруп ал иштейсиз, бир мүмкүнчүлүк болуп калат да, Кудай таалам берсе билесиздер, оңоюнан эле берип коет, Эми мисалы үчүн мына жооптор чыгып атат. Эми ошого проработка жасаганды үйрөнөбүз. Мынтип жазасыздар. Биринчи проработка, биринчи установканы табабыз. Установка деген проработка жасайбыз. Внимательно угуп туруңуздар. Үчүнчү суроону кайталап койчу дейт. Үчүнчү суроо, эгер сиз ошо 100 миңге чыгыш үчүн кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн деп. 100 миң табыш үчүн кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Күйөөбүзгө бойсунбай калабызбы дейт. Акчаны кайненем кармайт, кантип табам? А сиз болсом акчаны кайненем кармабайт деп киргизишиңиз керек. Ошондо кайненеңиз сурабайт сизден. Сиздер мындай калооңузга жаш бала сыяктуу ишенишиңиздер керек да. Эмне үчүн жаш баланы Кудай таалам тилегин берет? Анткени алар кыялданат, жомок жашоого кыялданат, жана ошого ишенет. А биз эмне кылганбыз? Биз уже жок, Кудайдын айтканы болот, биз айткан болбойт, болбойт, баары сен каалагандай болбойт деп өзүбүзгө даже кыялданбай койгонбуз да. Мен ишенбей калган, кыялданганга дагы. Же кыялданып койсок ишенбейбиз ошол нерсе. Ошон үчүн ишенбеген ой бул өлүк ой дейт да. Ишенбедиң, болбойт. Жаш бала абалына келебиз. Кичинекейиңизде кандай ишенет элеңиз. Мисалы үчүн мен балам азыр акча чыгара турган завод бер деп Кудайдан намаз окуп тиленет. Айта бер дейм. Акча чыгара турган завод бер, акчаны сурагандан уялбай эле кой, акчаны каалагандан уялбай эле кой. Бул плюс, акча бул ак энергия. Анан ишен, Кудай таалам сага ошону берет депчи. Ошон үчүн биз Кудай таалам мага акча чыгара турган завод берет. Кандай гана ошондой нерсеге ишене бере турган болсоңуз, ошол ниетиңиздин бийиктигине жараша жашооңузга результаттарды ала бересиз. Ниетиңиз жок болсо, результат да жок болот да. Главное, ниет болуш керек. Мынакей, мындай проработка түзөсүздөр. Биринчи, менин 1 айлык кирешем 100 миң сом деп жазасыздар биринчи. Алга жазып алган жакшы. Менин 1 айлык кирешем 100 миң сом. Бирок мен өзүм каалабадым, менин 1 айлык кирешем 100 миң сом болушун. Көрдүңүзбү? Мына сознание айтып атат. Бирок мен өзүм каалабадым, менин 1 айлык кирешем 100 миң сом болушун деп айтат. Сознание подсознанияңызга сүйлөп атат.
Бул угуп турат подсознание, кулагын ачып. Бул сүйлөп атат. Мен өзүм каалабадым. Кандайдыр бир себептер менен мага айына 100 000 сом табыш керек эмес болчу деп туруп дагы сүйлөп атат. Керек эмес болчу деп сүйлөгөндө, кандайдыр бир себептер менен дегенде, жанагы себептер мен айткан, биз таптык го бул установкаларды, жана көп кетишим мүмкүн, кыйналып кетем, башка. Ошонун баардыгын себебин айтпай эле, жөн эле кандайдыр бир себептер менен мага 100 000 табыш керек эмес болчу дегенде, бул подсознание кулагын ачып угуп турат да дейт. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана деп айтканда, да мен бул программаны өзүм киргизип алсам, демек мен бул программаны өзгөртүп койсом болот экен деп туруп трансформация болот. Менин бир айлык кирешем 100 000 сом. Бирок мен өзүм каалабадым менин бир айлык кирешем 100 000 сом болушун. Кандайдыр бир себептер менен мага менин бир айлык кирешем 100 000 сом болушу керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана. Түшүндүңүздөрбү? Эң негизги ушул 4 эле сүйлөм өзгөртөт. Эми биз ар сабакта проработкалар жасап турабыз буйруса. Анткени сиздин жашооңуз өзгөрүшү, бат өзгөрүшү именно ошол подсознаниядан болот. Сиздерге какшап айтайын, аткарыңыздар. Только аткарыңыздар. Ал проработканы жасаганда эч ким жок жерге отуруп алып туруп, өзүңүздү бош коюп туруп, релакс состояниясы, релакс деген өзүңү бош коюу деген да. Релакс состояниясына түшүп туруп, анан кийин айтасыздар. Анткени подсознание качан ойгонот? Подсознание бизде уктап жүргөн болот да. Ар бир нерсе подсознание жазыла бербейт. Подсознанияга да өзүнүн жазган өзүнүн убактары болот. Сознанияңыз өчкөндө подсознание ойгонот. Сознание өчкөн деген кандай? Ойлонбой койгонуңузда, ойду токтотконуңузда. А бизге адамга күнүнө 60 000ден ашык ар нерсе ой келет. Ойду токтотуш кыйын болот. А ойду токтотуш үчүн анын үчүн дем алабыз. Терең дем алабыз. Жерден дем алабыз. Дем алып жатканда элестетип дем аласыз. Жөн дем албайсыз. Элестетип, жашоонун бардык жакшылыктардын, жакшы энергияларын гана өзүңүзгө сиңирип атасыз. Бүт аламдын жакшылыктарын. Бир аз күтө турасыз. 4-5 секундда күтө турасыз. Анткени ошол бардык жакшылыктар бүткүл сиздин денеңизге сиңип кетиш керек. Анан кийин жанагы алган демиңизди акырын оозуңуз менен чыгарып баштайсыз. Чыгарып жатканда сиз ичиңиздеги бардык установкаларыңызды, блокторуңузду, бүт ичиңиздеги негативтерди, кыйынчылыктарды бардыгын кара түтүн сыяктуу оозуңуздан чыгып кетаткандай кылып элестетиңиздер. Дем алып атканда бардык жашоодогу жакшылыктарды чакырып аткандай элестетесиз. Чыгарып атканда ичиңизде бүт негативдер чыгып атканын элестетип, бир 3 жолудан 10 жолу дем алып коюңуздар. Ошол дем алгандан кийин анан айтып баштайсыз. Менин бир айлык кирешем 100 000 сом. Бирок мен өзүм каалабадым менин бир айлык кирешем 100 000 сом болушун. Кандайдыр бир себептер менен мага менин бир айлык кирешем 100 000 сом болушу керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана деп айтасыздар. Ошол текстти айтып жатканда, урматтуу бир туугандар, сизде ар кандай сезим болот. Көбүнчөсү өксүп кетесиз, окшуп кетесиз, то есть кечиресиздер, эсинесиз, башыңыз ооруйт, колуңуз ооруйт, бутуңуз ооруйттур, ар кандай реакциялар болот. Анткени бул установка бизге көрүнбөйт, чыгып кетет да. Ошол жеңил сезим келгенге чейин ошол 4 сүйлөмдү эле кайталай бересиздер. Ошондо мээңизге айына 100 000 сом менин айлыгым деген программа кирип калат. Анан бир нерсе болуп келет ошол жашооңузга 100 000 сом, бир нерсе болуп жолуңуз ачылып бир иш чыгат, ошого барып дагы иштейсиз. Же статустан көтөрүлүп калышыңыз мүмкүн. Кудай таалам өзү карап туруп сизге бир жолун таап берет да. Анан бул жерде дагы бар. Минус жагы айтып атпаймынбы? Минус жагы установкалар көп, бирок плюс жагы бизде аябай кетирсек болот, таап кетириш керек.
Мисалы үчүн сиз айына менин доходум 100 000 сом деп ушу проработканы айтып эле коюп, болду башка кылбай турган болсоңуз, бул жакта сиздин подсознанияңыз 100 000 сомго толугу менен тазаланбай турган болуп калат. Анткени биринчи мен берген суроолорго жооптор таап, аларга да проработка жасап башташ керек өзүнчө. Жана ошондой эле установкалар көп кирет деп атпайм, ошончо көп киргендиктен мынтип жазасыздар да. Кандайдыр бир себептер менен мага бир айына 100 000 сом табуу керек эмес болчу деп айтканыңызда, ошондо кандайдыр бир себептер менен дегенде дагы ар кандай ойлор келет сизгечи. Ошол ойлорду жазып туруп, бардыгын проработка кылгандан кийин кадимкидей өзгөрүп каласыздар. Канча жолу айтабыз дейт, качан жеңил сезим келгенге чейин чындап подсознание трансформация болгон адам проработканын текстин туура түзүп, проработканы туура жасаган адам уже проработка бүткөндөн кийин асманда учуп жүргөн жеңил сезим келет адамга. Жеңил сезим келип, ушундай негативден арылып подсознаниясынан. Ошол сиз подсознанияңыздагы негативтерди арылып алганда эле жашооңуздагы подсознанияда негативтерди арылуу, бул жашоодогу негативтердин арылуу деген да. Үнүңүздү чыгарып айтасыз, эч ким жок жерде. Бирок мен мисалы үчүн проработканы көчөдө жүрүп деле, за рулем кетип деле аткара беремин да. Анткени мындай ойду токтотконду мен үйрөнүп алганмын. Оюңуз токтобогон болсо, проработка узак убакытта кетет. Батыраак трансформация болуш үчүн ойду токтотуп, только фокусту ошо проработка жасаш керек. Урматтуу бир туугандар, кийинки сабактарда дагы буйруса келтирип берсеңиз дейби. Эмне мисал келтирип берейинби? Көзүмөн жаш агып атам, жагым сынып кетчүдөй дейт. Ошол чыкканга дагы проработка кыласыздар. Аны кийинкисине үйрөтүп кетем. Бул проработканын түрлөрү көп кыздар. Муну азыр биринин артынан бирин бере берсем, эч нерсе жасай албай каласыздар. Мен сыяктуу сиз проработканын мастери болушуңуз керек. Мен ошол проработка, установка табуу, проработкаларды түзүү боюнча мен мастермин деп өзүм айта алам. Любой установканы сразу тексттерди түзүп коюп, маанисине карап, сиз дагы ошону үйрөнүп алышыңыз керек да. Даже сизге мастер киттин да кереги жок болуп калат. Мисалы үчүн мастер киттен жеңил берем мен. Мастер китте 23 ушундай проработка болсо, анын бардыгы эле келип майниси бир эле көп жүрүп эле окшошлук калат. 5-6 эле проработканын түрүн билип ала турган болсоңуз, любой сферадагы жашооңузга установканы таап туруп проработка кылып кетире турган болуп каласыздар. Эмнени кайталап коеюн, урматтуу бир туугандар, азыр мен уже эфир бүттү, биздин убактыбыз бүттү, мен эфирден чыгамын. Сиздерге суроо беремин азыр. Так. Проработка түзгөн айымдарга ким биринчилерден болуп, бул эфир бүткөндөн кийин проработка түзүп жазып койсо комментарийге, мен ошолорду окуп туруп, ошол айымга ыйгарамын. VIP 11 сабагыма жаңы сабактар кошулат, ошол сабактарга акысыз белектерди беремин. Ойду кантип токтотобуз дейт. Ойду токтотуу боюнча айттым азыр. Дем аласыз, релакс состоянияга келесиз, дем аласыздар. Только ошол эле. Эмне кылып жүргөм дейт, туп-тура. Мен деп жазыңыздар. Мен 18 жашар көрүнөм деп жазыңыздар. Ошого ким мен 18 жашар көрүнөм дегенге проработка түзүп, туура түзүп жазган болсо, ким алгачкылардан жазган болсо, ошол айым 3 айымга белек берем. Эми постоянно менде түз эфирде активдүү болуңуздар, дагы буюрса билеттер постоянно ойнотулат, ошондуктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Барыңыздарга насип кылсын.
урматтуу бир туугандар, сабактардын кызыгы дагы алды да. Бул сабактар бардыгы цепочка сыяктуу кетет, биринин артынан бири. Эми план койгонду үйрөнөбүз, анан фокус койгонду үйрөнөбүз, анан бай болгонду, бизнес кылганды үйрөнөбүз, проработкалардын түрлөрүн үйрөнөбүз. Урматтуу бир туугандар, сабактар дагы эң кызыктары алды да буюрса. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Көрүшкөнчө среда күнү көрүшөбүз буюрса.